Assalamu alaikum, hurmatly qadırlı görөрmanдар. Albatta bu çay üstünde sırdaşуу berүүsү baştaldı. Бүгүнкү çay üstünde sırdaşуу berүүsүнө келген биздин апаларыбыз бар. Апаларыбыз орозо тууралуу кенен айтып бермекчи. Бүгүнкү кармап аткан орозоңуздардын бардыгы тең кабыл болсун. Бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр айткандай, бүгүнкү күндө атайын биздин каармандарыбыз ушу колдорунан көбүрө төгүлгөн, ушундай боз үй, калпак, чепкен, ошондой эле бул жакта дагы көп нерселерди жасаган биздин апаларыбыз. Апаларыбызды чакырган себебибиздин бир чети бул бүгүнкү күндө ушу орозо күнгө туура келгендигине байланыштуу апалардын орозо кармап жүргөнүнө көп жыл болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизге келген Минагүл Макебаева апабыз, ошондой эле Шабатоева Батина апаларыбыз ушу Аламидин айылынын тургундары. Эми апалар кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Шүгүр, жакшыбыз. Орозо кармаганда кыйналган жоксуздарбы? Жок. Көнүп калгансыздар, Негизи мурда апа, ушул биринчи Минагүл эжеке апа сизге келейин.
Мына келечек. Сизден баштайын. Мисалы үчүн орозо кармап жүргөнүңүздөргө көп жыл болду. Бирок азыр саат менен, убакыт менен чектеп калды. Аны биздин дагы ошо иман дин жолунда жүргөн агалар ошол азыркы заманга байланыштуу дейт. Илгери болсо башкача, жөн эле күн менен түндө карап туруп эле ооз жапчу экен. Сиздер кандай кылчу элеңиздер? Биз эми азыр саат деп атпайсыңар. Мурунку апаларыбыз, чоң энелер кармап жүргөндү билебиз да. Асманда жылдызды карачу, зорлук убакта жетиген колун салып калыптыр, эгер батышты көздөй неметип калса, жетиген ылдый батканы калат да. Ошо жетиген колун салып калыптыр. Үркөрдү карап, ушинтип неметишчү да, жылдызды карап ооз бекитишчү. Ооз ачарда кечкисинде иңир маал деп коет да. Жиптерди эшип мындай караса, күңүрт көрүнүп калса, ооз ачар болуп калыптыр. Же болбосо асан чакырылчу, ошо кезде деле асан бар болчу да. Анан үйлөрдөн чоң аталар асан чакырганда, ошого карап асан чакырылды деп ачып башташчу. Күн батканына карашчу да, иңир маалды. Илгери деле ушундай суу менен ачып, анан курма азыркындай. Ушулар менен аччу эле же ал убакта айтат кээ бирөө ар дайым мындай күчтүү болуп туралы, каныбыз дайыма көтөрүлүп турсун деп кымыз менен ачып койчук дейт. Эми мурунку убактарда ооз ачканда сөзсүз түрдө биринчи очередде суу ооз дейишчү. Анткени суунун баркын билишчү да. Суу өмүр булагы деп бошондон алынганда суунун баркын даана ошо орозо кармаганда билишет. Анан ошо суу менен аччу, андан кийин кымыз менен, кыш маалында жарма менен, кадимки эле максимум жармалар менен ачып, анан мындай тамактарга киришчү. Байтен апа, мисалы үчүн сизге деле жетимиште таяп калдыңыз, жетимиш. Ушул орозо кармаган кыйын болгон жокпу? Анткени азыр эшикте аба ырайы ысык болуп атат. Буга чейин да мында канча жылдан бери кармап келатасыз, жайкысын узун болуп атат. Мисалы үчүн 18-19 саат ачка жүргөн күндөр. Ал сизге кыйынчылык алып келген жокпу? Кайдан алып келсин, орозон деген аябай өзүнүн ыйык күчү болот да. Орозону калканч деп айтып коет. Бул калканч мындай калкандай болуп адамды сактап турат экен, жамандыктан сактайт экен, жаман көздөн, жаман сөздөн сактайт. Орозонун өзүнүн аябай жакшы касиеттери бар. Ниет кылып кармагандан кийин эч качан ачка болбойсуң. Ошо ниетиң менен кадимкидей өзүңдү дагы жакшы сезип, бул орозо деген ден соолукка дагы аябай пайдалуу да. Мисалы үчүн кан басымың төмөндөйт, эгер кан басымың жогору болсо, кандагы канттын составында тоже ордуна келе баштайт. Тери ооруларына, психология, бул орозонун далай жакшы касиеттери бар. Мисалы үчүн азыркы убакытта кээ бирөө арыктайын, же болбосо дагы кичине толуп алайын деп бир башкача мааниде кармайт экен. Ошо арыктайт деген туура эле болобу же болбойбу? Эми ар ким ар кандай да организми арыктабайт. Кудайга ниет кылып койгондон кийин ал жакшынакай эле өтөт. Мисалы үчүн мен кармаган кезимде. Сиз кармап келатканда мындай арыктаган жоксуз да? Жок, арыктаган жокмун. Мисалы үчүн чогуу эле экөөңүздөргө тең элечи суроо. Азыр ушул убакытта эң негизи айтат экен, ооз ачтырган чоң сооп болот депчи. Анан ошол орозо кармаганга тете болот деп айтып коет. Кээ бирөө айтат, жок, орозо башкача, ооз ачырган башка деп. Анан көптөн бери орозо кармап келаткан апалар катары сиздер эмне ошол суроого кандай уктуңуздар эмне? Эми ооз ачырган сооп деп коюшат. Бул азыркы мындай заман бапташып кеткен деп айтсак да болот да. Анан бирок ооз ачыруу деп илгертеден деле бар. Бизде мурунку чоң ата чоң энелер деле ооз ачырышып келген. Ооз ачырганда кандай десек, бул ооз ачырганда тараба намазын илгеркилер да бир үйгө барып чогулушуп, анан тараба намаз деген бар. Ошо тараба намазга жыгылышып, байбичелер отуруп алып, мисалы үчүн быйыл жылыбыз жакшы жыл болсун, оор циркодон алыс бололу, ушундай жакшы тилектерди айтышат да. Ошон үчүн мындай чогулуп,
азыркыча айткандай жамаат деп коет да, жамаатташып отурганда эч ушак сүйлөшпөш керек да, бул ооз ачыруу убакта. Болгонун элдин, жердин, токчулук болсун, молчулук болсун, эл журтубузда тынчтык болсун. Баягы айтып коюшат го, эл битиребесин, кан битиребесин, ушундай деген сыяктуу сөздөрдү айтып, мындай жакшы сөздөрдү айтыш керек да. Бир гана жакшы сөз менен, бата менен, бата менен отуруш керек да, батаны Кудайым ошо ороз убагында эмнени тилесең, ошону Кудайым өзү берет деген жери бар да. Ошого ишенесиздерби? Негизи. Ошо мисалы үчүн орозодо эмне тилек кылсаң, ошонун баардыгы тең эле аткарылат. Ошо Рамазан айында, ошо жакшы айда кандай ниет кылсаң, ошо ниетиңдин баары аткарылат. Адам баласы деген жакшы ниет кылгандан кийин ишениш керек. Ошо ниетке карата үлгүрүш керек. Ниет кылгандан кийин Кудайым бүт баарын берет да. Мисалы үчүн азыр 15 саат убакыт. Сиздер эми жаш элесиздер. Негизи 70 жашка чыгып калган апалар бул жаш эле болот. Бирок мисалы үчүн күндүз эмне кылып атасыздар? Орозо маалда. Эми орозго маалда эмне алабыз? Ар нерсе менен алабыз. Ушул эле бол үйлөрдү, ушундай кол иштерди иштейбиз. 1-2 саат, мисалы 1-2 саат неберелерге жардам беребиз. 1-2 саат иштеген иштерибизге, үй иштерине ушундай менен. Бул азырдагы 15 саат болгону 18 сааттык баягы жайдын толуп турган июнь айында деле кармаганбыз да. Аябай кайнаган ысыкта. Азырдагы кичине немеге айланып кышка тегеренип баратат да. Бул орозо 1 айда 3 жолу кармалат да, 3 жылга кармалат. Орозонун өзү негизи мына быйыл апрель айында болуп атабы? Бул апрель айын 3 жолу, 3 жылда 3 жолу кармалат да ушундай. Ошентип акырынан кышка, анан кыштан жазга, күзгө, анан жайга ушундай тегеренет. Жанакы 10 күндөн артка жылап, 10 күндөн артка жылып отурат дейт. Ошондо апрель айында ушунда кармасак, апрелде мисалы үчүн 3 жолу. Апрель айын 3 жолу кармайбыз да ушундай. Жанакы мисалы үчүн дагы биздин аалымдар, имамдар айтып калат. Мисалы үчүн ушул жайдын ысыгында, ушул убактарда орозо кармаган бул 3 жылга тете болуп калат. Сиздер ошондой уктуңуздар беле? Айтылат, ошондой айтылат, анан бирок баягы өзүңдүн ниетиң коюп кармап аткандан кийин 3 жылбы, 100 жылбы ниет койгондон кийин кармаш керек. Ушундай да. Батин эжеке, сизчи кыйналган жоксузбу өзүңүз? Жок, кыйналган жокмун. Мисалы үчүн жанакы чийлерди жасайсыздар бул жакта. Анан өзүңүздөрдүн ошо Алайдын ошол айыл өкмөтүндө ошол жанакы таланттуу апаларга кошулуп алып, ырдап калчу элеңиздер. Ал жагын кантип атасыздар? Эми азыр могу неме шартка жараша Норузду жакшы өткөрүп алдык да, өзүңөр билесиңер. Анан апрель айында мындай боло элек болбосо ырдайбыз, жасачу иштерибизди жасайбыз. Ооз ачарга деле баарына үлгүрөбүз. Биз негизи баарысына үлгүрөбүз. Сиздердин бала кезге кайрылып көрбөйлү? Ошол сиздердин жана айтып калдыңыз го, аталарыбыз, апаларыбыз мындай кылла деп айтчу депчи. Ошондо аталар, ошо апалар тети ошондо 70 жыл мурдагы кандай кылып кармашчу эле алардыкы? Азыркылар менен мындай айырма барбы? Азыркылар менен айырма бар. Мисалы үчүн ал кезде ачарчылык деп койду го. Ошо мындан 70 жыл мурунчу баягы үркүн убагын алсак, ошондо деле ниет кылып суу ичип алып деле кармагандар болушкан да. Суу менен, же жарма менен. Бир кесим нан менен кара нан, арпа нан деген улук болот деп, буудай нандан да арпа нанды улук коюшуп, ошо арпа нан менен кармагандарын уккам мен. Көргөн жокмун, бирок мындай жомок смал чоң атаман укканым бар да. Ал кандай болуп калат экен майниси? Арпа нан улук болот дегени буудай нанга караганда арпа нандын немеси тилеги жакшы деген сөз да. Тилеги күчтүүрөөк. Анан деп эми алар деле ушу азыркы биз чыгарып аткан сыяктуу бир закондорду чыгарып, мына өздөрүн ишендирип, ошо кезде бизге караганда Кудайга даана ишенип, иманга даана берилгендер болгон да. Азыркылар болсо мисалы үчүн мынтип айтат да.
Илгери ошол биз кадимки азыктанып аткан даандын баардыгы тең, ошонун баардыгы тең таза болгон. Ошол убакта мисалы үчүн эртең менен туруп ооз бекиткенде баягы тамак аштын баардыгы таза болгондугуна байланыштуу кечке чейин эч нерсе сезбей, кыйналбай өтүп кетчү деп. Азыркылар болсо эмнегедир жанакындай химикат аралашып калган тамак аш менен азыктанып алып, анан кээ бирөө ашказан ооруп, же дагы бирдеме болуп ачып жиберип атат дейт. Ошого кандай карайсыздар? Эми ал ар бир адамдын чыдамынан болуш керек да. Ниет кылып койгондон кийин бул эч ким айтты го касиети бар деп. Орозонун өз касиети бар. Ниет кылгандан кийин билбейм, сезбейсиң аны делечи. Кээ бирлер чыдамы жок. Азыркы мисалы үчүн күчүгүн кечирип эле койгула жаштар опшум эле чыдамыңар жок. Эмне себептен айтып атасыз? Антип айтып атканым, бүт баарысы жеңил жагына көнүп алышкансыңар да. Жеңил жагына карап эле анан муну иче калсак, муну жей калсак болуп жүрүп эле. Ошого көнүп эле анан мындай немеге чыдабай кетесиңер. Бүт баардык оокатка. Сиздер ошо бала кезде кармап жүргөндө ошо орозону мисалы үчүн ошол убакта деле аба ырайы ушундай эле болгондо. Ооба, ушундай эле эми табигат өзгөрүлбөйт да. Ысык кезде бир жылында ысык болуп калышы ыктымал, бир жылда суук. Эми табигат кээ бир жылы жаанчыл болот, кээ бир жылы кургакчыл болот дегендей неме табигаттын өзгөрүүнүнө өзүнүн шарттары бар да. Ошолор менен эле кармап эле жакшынакай эле жүрүшкөн. Керек болсо ошо күндүн узун ысыгында биздин апалар айылда жүн сабашып, кийиз жасап, суу сабай эле, кыйналбай эле, кийизди тепкилеп кыргызча эле. Бизче эле станокко салган жок. Биз эле станок менен кескен жок. Бүт кол менен жасашчу да. Орозо кармап жүрүп, бирок ошол оокаттын баарын жасашкан. Ошолордун баарын жасашкан. Батина апа, сиз дагы ошондойго кошулуп калдыңызбы негизи? Кошулуп калдым. Мен апам дагы орозо кармап, кийиз жасаганды үйрөндүм, апаман шырдак шыраганды үйрөндүм. Ошол үйрөнгөн өнөрүм тумар тобуна кошулганда дагы жардам берип, бир нерсени билип, бияка келип, убактыбызды өткөрүп, ырдаган кезде ырдап, кол өнөрчүлүгүбүздү жасап, азыркы мына Рамазан айларында ооздорубузду чогулуп алып, ачып, ушундай аракетте жүрөбүз. Эми бул жакта өзүңүздөр айткандай Тумар тобу деп Аламидин айылында ушундай чыккан таланттуу апалар, аталар, ал жакта эжекелер бар. Ошолордун арасында суурулуп чыккан дагы бир таланттардын бирисиздер. Ошондуктан баягы ушул былтыркы өткөн жылы 2020 жылы сиздерден тарткан ошол жалпы Тумар тобу тартылган кичинекей атайын фильмиңиздер дагы бар, фильм концерттер тартылган. Ошолдон кичине үзүндү болсун жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө бул кайсыл апалар деп көрүүчүлөрүбүз да таң калып калышы ыктымал. Ошондуктан апалардын ушундай орозо кармап, апалар орозо жөнүндө кенен айтып беребиз деп экөө тең орозо болгондугуна байланыштуу, баардыгыбыз тең орозо болгонубузга байланыштуу. Жөн эле столдун үстүндө эч кандай даам нерсе жок. Ошондуктан урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр апалардын Батина эжекебиздин жакшы 18 жаш деген ырына бир көңүл салалы.
18 yaş Günde gelet senin serek Bolboso жүрөгүмдүн деми белек Кош эми өкүнсөм да унутпаймын Өткөргөн өмүрүмдү сени менен Өткөргөн өмүрүмдү сени менен Өткөргөн өмүрүмдү сени менен Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, кичине болсо да эсиңиздерге сала кеттик. Апалардын ушундай ырдаган ырларынан жөн эле апалар эмес, чындыгында башында да айтып өткөм, ушундай таланттуу, өзгөчө колдорунан дагы ошондой эле ыр десе ырдай турган, бий десе бийдей турган, ошондой эле жалпы элибизге дагы үлгү болуп, канча жылдан бери, көп жылдан бери орозо кармап келаткан биздин апаларыбыз. Эми орозону баягы карыз болуп калган маал болот. Ошондойдо орозону илгери мындай деп айтышкан. 3 күн же 1 күн карыз болуп калсаң, ошол күндү ошончо канча көп элге оодаштырып койсоң, ошо менен кутулуп койсо дагы болот. А кээ бирөө болсо карызын карма деп айткен азыркылардан. А силерде кандай деп айтчу эле? Бизде деле ошо карызын толуктайт деп коет да. Мисалы мен бул жылда 3 күн карыз болуп калсам, сөзсүз баягы айт болот го. Айтты өткөрүп эртесинен баштап шартыңа тууралап туруп 3 күнгө 3 күн кошуп 6 күн кармап коёмун да. Мисалы мен лично мен ошентем өзүм. Ошондо 3 күнгө дагы 3 күн кошуп 6 күн кармап коет экенсиз. Сизчи Байтин апа? Мен дагы болгон мындай мезгилдер карыз болуп калганда эми кичине ооруп калганда дары ичип табетиң тартпай калганда кичине орозону токтото турайын дейсиң да. Орозону кыйнаган болбойт деп. Карыз болгон күндөрүңдү ошентип кошуп, кайра айттан кийин кармап койсо болот. Орозону кыйнаган деп. Мисалы үчүн ошо орозодо кыйналат деген ушул кандай түшүнсө болот негизи? Ал эми орозодо кыйналбайт, бирок каяктан чыккан сөз экенин бул мен деле түшүнбөйм да. Кээде угуп каласың, орозону кыйнабаш керек, көбүрөөк эс алыш керек деп айтылат да. Анан эми касиети бар орозодо мисалы мен кыйналбайм. Аны неме деп коюшат, орозону кыйнабаш керек деп, катуу ооруган кезде ошо орозо кыйналат деп илгертеден айтылат. Бул ата бабадан калган сөз да. Ошоңчу эле биздин эле каныбызга сиңип калган. Орозону кыйнабаш керек деп. Анан эжеке айткандай, ошол кезде ооруп калган, аябай катуу оорусаң ачыш керек. Кээ бирлер ой жок мынтип атам, мантип атам, дары ичиш керек дегендер бар. Анан аларга көп түшүнө бербейт. Анан жанагы аял кишинин немеси бар го, ошол убакытта сөзсүз түрдө ачыш керек. Ал болбойт. Убага келип калганда 3 күнбү, 2 күнбү ошону сөзсүз неме кылып, андан дааратын алып, усулданып алып, анан кайра кармай берсе болот. Бул орозо тазалыкты, тактыкты да талап кылат. Бул жакта ошондо негизи чынчылдык, биринчиден тазалык, кыскасы баардык аарууланып туруш керек экен. Ошондо орозо кыйналбайт экен, Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта ошо апалардын ошо орозо кармап, орозо жөнүндө кенен айтып берип атканы аябай сүйүндүрөт, кубандырат. Анан 2020-жылы дагы тартылган ушундай фильм концерттен Минагүл апабыздын дагы сонун бир ыры бар эле, ошондон дагы көрүп алалы.
урматтуу телекөрүүчүлөр, көрдүңүздөр. Апабыз ушундай шаңдуу, соонун ырдайт, соонун бийлейт. Анан силердин ырыңыздар дагы соонун, өзүңүздөр айткандай эч убакта замана силерди картайтпасын, оорутпасын, кармаган орозоңуздар ар дайым кабыл болсун. Көп жылдан бери ушундай орозо кармап келаткан апалар деп ушундай көпчүлүк апалардын арасында атайын сураштырып отуруп, анан силерге туш келип калдык. Бизде атайын бул жакта имам аалымдардын дагы берүүсү бар. Бизде улуу Рамазан айы деген, ал жактан ошол агалардан, мырзалардан сурап кенен маалыматтарды алдык. Сиздер болсо апалар, кийинки өсүп келаткан муундарга өзүңөрдүн да ушундай орозо жөнүндө кенен айтып бердиңиздер. Сиздерге дагы рахмат. Эми ошо орозо маалында апалардын батасы сөзсүз түрдө кабыл болот деп ишенем. Экөөңүздөр тең жакшы бир батаңыздарды берсеңиздер. Омин. Эмесе балдарым, Кыргызстандын тургундары ушул орозо айында боло турган иш баштасаңар ишиңер оңолсун, ийгиликтүү болсун, ден соолугуңар чың болсун, могу алапат оору жоголуп кетсин, иштеген балдардын иштеринде ийгилик болсун, орозоңор кабыл болсун. Омин. Мен агылапа. Омин. Ушул ороз айында эмнени каалап, эмнени тилек кылсаң, Кудайым өзү ошону берет дейт. Биринчиден тилегим эле ушул могу элге келген жаман оорудан эл журтубуз сакайып кетип, иштери илгери жүрүп, жүздөрү жарык болуп, аман эсен төрт көздөрү түгөл болуп, иштеп аткан сиздердин да ишиңиздер илгери болуп, ошо эмне тилек элибизге молчулук, токчулук болуп, бөөдө кайгы, бөөдө кырсыктан сырткары болушсун. Чоң рахмат, апалар, тилегиңиздер кабыл болсун, сиздер дагы оорубаңыздар, дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте бүгүнкү күндүн атайын бизге чай үстүндө сырдашалы деп келген орозо жөнүндө жалпы өсүп келаткан кийинки келечекте өсүп келаткан кыздарыбызга, ушу апаларыбыздын да берген насааты болсун деп Минагүл Мискенбаева жана Шаботоева Батина апаларды атайын ушундай эфирибизге чакырдык. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эгерде биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге, Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91, 0705 77 99 91.